Мен атым Сүйүндүк, мен Виноградный айылдан боломун. Мен көп жылдар бою, астын бир 12 жыл астан ооруп жүрдүм да, башым ооруп, көп башым ооруп, анан доктурларга барам, доктурлар дары жазып берет. Кичине кайра дагы ооруп дейт. Анан ооруп жүрдүм, анан башым көп, бир 4 жыл, 5 жыл жүрдүм го, башым ооруп. 4 күндө, 5 күндө ооруп турат, же болбосо 10 күндө бир жолу ооруйт, катуу ооруп. Давлениең бийик экен, повышенный дейт экен, ошол нормадан ашыкча. Ошого башың ооруйт. Ошентип анан бир иштеп жүрүп стройкадан бир балдар аркылуу таанышып калдым. Жабды Жапар деген бала менен. Та байке бар, барып келейин, дары алып келем деди. Окуп берет деп, барып келди. Анан китебин берген экен. Ошол Кубанычбек байке китебини анан алып окудум, окусам баягы шыпа тапкандардын немелери бар экен. Ошолорду окуп анан мен да барайын ошого деп анан телефонун алып анан чалып, анан барып приемго бардым. Приемго кабыл кылды дагы, анан эки неме чай берди. Чайга эки жолу дам салып, анан кийин чакырды. Эми дарылайм сени деди. Сенин бооруң жакшы иштебейт экен. Жакшы иштебейт экен. Анан бул мындайган ооруларды көргөн бир 2-3 көргөн бул Боткин сыяктуу болот деп. Боткин сыяктуу оорулар ушуну деп анан кийин дарылашты баштаган кийин мен организмиме, денеме тээп чыкты, сап-сары болуп. Бая дарыла баштады. Сап-сары болуп тээп. Бир ай жүрдүм го, бир айча жүрүп анан кайра ошол кайтып кетти. Дарыланып организмден кайтып кеттим. Анан ошол где-то 12-жылдары, 12-жылдан бери 12 жыл болду. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы болдум. Ошол себепчи болду да, Кубанычбек байке Алланын астында себепчи болуп, өзүм да мындай өзүмдү жакшы сезип калганмын да. Эми Алла Таала ушундай Кубанычбек байкени себепчи кылып, ошонун дарылаган дарысы менен айыгып Алла Таала ушул Кубанычбекке узун өмүр берсин, ден соолук берсин, келинчегиге, үйлөсүгө ушундай жакшы касиетти берген экен, элге кызмат кылып атат. Ошого Алладан бардык жакшылыктарды каалайм. Кубанычбекке жолугуп өзүмдү жакшы сезип, мындай көп өзгөрүүлөр болду десем болот. Мына умрага барып келдим. Мына 12 жыл болду, 12 жылдын ичинде умрага барып келдим. Анан дагы 2 балалуу болдум, кичине балам бар азыр. 3 жашар. Өзү 4 бала, 2 кызым бар да, дагы 2 балалуу болдум андан кийин, дарылангандан кийин. Мына ошол ажыдан да сурандым, ушу эл журтка жакшылык берсин, анан ошо Кубанычбекке таптарга Аллахым дагы өмүр берсин, көптөргө пайдасы тийсин деп. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып жаткан сөзүмдү Кудайга тобо деп, Кудайга шүгүр деп, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллах улук деп туруп баштаймын. Аллах Таалам өзү сактасын, өзү колдосун. Мен ишенген, таянган, сыйынганым жалгыз жаратуучу Аллах Таалам. Биздин ушул эфирге келип маек берип аткан инибиз Сүйүндүк деген жигиттин башынан өткөн күндөрүн баарын айтып бериптир. Кандай оору менен ооруган, кандай кыйналгандарын. Мен аларды кайталабайм. Мен ошол жигитти оорусунан айыктырганга себепкер болгон табып катары өзүмдүн оюмду жана жасаган берген жардамдарымды айтып берейин. Бул жигит кандай оору менен келди? Башым ооруйт, күнү түнү баш оору кыйнайт деп өзүнүн даттанган оорусу баш оору. Врачтардын койгон диагнозу черепный давление экен. Уйкусу жок, күнү түнү уктабай кыйналып оор акыбалда келген. Мен тамырын кармап көрүп туруп диагноз койгонмун. Менин диагнозум туура эле ошо баш ооруганы чын, давлениясы бар экени да туура. Үчүнчү менин кошкон диагнозум, өзүмдүн толуктоп кошкон диагнозум, бул Боткин сарык оорусу экен. Боор аябай чоңоюп кеткен, кан айлануу начар болуп калган, өңдөрү карарып кеткен. Бизде мусулманчылыкта, ошо кыргызчылыкта айтып коет, кара сарык деген оору бар. Сарыктын эң жаман түрү. Эгерде 10 адам ушу кара сарык менен ооруса, ошондон 8 адам айыкпай, 2 адам гана айыккан. Ушундай учурлар болгон. Себеби өтө жаман оору, бул ичке түшүп кетет. Мунун диагнозу дагы, симптомдору да кеч билинет. Кара сарык деген оору өтө коркунучтуу оору. Мен тамырынан кармап көрүп, сенде ушундай
Ооруң оор экен, кара сарык деп айткан жокмун, ооруң оор деп анан бул жерде өзгөчө бир белгилеп айта турган нерсе, мен башка адамдарды келгиле шифасы бар кабыл алам деп кабыл алып дарыласам, бул жигитти, инибизди мен кабыл албайын дегенмин. Себеби акыбалы оор экен, айыгып кетиши кыйын болчу. Ошол себептен мен кетириштин айласын издегенмин. Иним, сен больницага бар, анализ тапшыр, ошол жактан бир курс лечение ал, анан кайра кел десем, бул жигит такыр кетпей койду. Жок, мен сизден шифа табам деп. Менин жүрөгүм сезип атат, сизден эле шифа болот. Ушунча жердеген миңдеген адамдар келип дарыланып айыгыптыр, мага деле ушул жерден шифа болот деп. Иним, алардын оорусу башка, сенин ооруң башка десем, кетпей бир жумадай бир 7-8 күндөй кетпей койду. Күнүгө элдер келгенде эртең менен алда келип алат, байке мен эмне кылам деп. Аманат ушул. Аллах таалам жанды берген Алла таала, жанды ала турган да Алла таала. Эч кандай кайыр дуам жок да курбайм. Ата энең эмне дейт, бир туугандарың эмне дейт десем, мен өз тагдырымды өзүм чечем деп. Анан 7 күндөн кийин аргасыздан кабыл алышка туура келди. Анан ошо Аллага аманат кылып, эми Кудай таалам өзүңүз сактап колдоңуз, мен деген бир пендемин. Өзүмдүн илимимди жумшап аракет кылайын деп биринчи жолу ушул мындай бир кара сарык дегенден өтүшкөн формасын кабыл алдык да бул. Анан ушундан дарыланып баштады. Дарыланганда башында дегенде сууга окуп бергем, дем салып, ушундай денелери саргарып кетти. Көздөрүнүн иштери, колдору краскалап койгондой, ушундай киши корко тургандай саргарды. Муну ар бир көргөн сайын менин өзүмдүн жүрөгүм оорупчу. Да, иним, жок дегенде анализ, этияттан десем, анализ тапшырбайм байке. Мен аманат деп келдим. Ушул аманатка турам мен деп. Анан ар бир келген сайын, көргөн сайын сурайм, иним, аты өзүнүн аты Сүйүндүк. Сен качан мени сүйүнтөсүң деп. Аны көргөн сайын менин жүрөгүм ооруйт. Настроениям түшөт, кандай болот акыбалы деп. Ушундай оор акыбалдар болду. Анын кыйналганына бир Аллахым күбө. Экинчи ошо жанында баккан келинчеги, Хусият деген келин, абдан акылдуу келин экен. Аллах таалам бул келинден да ыраазы болсун. Ар бир аял зат ушундай болсо, күйөөсүнө болгон кайрымдуулугу, мээримдүүлүгү дейбизби, ушунчалык күйөөсүнүн аркасынан күнү түнү ээрчип жүрүп, ыйлап жүрүп, түндө туруп кеткен күндөр болду, ар кандай сөздөрдү сүйлөгөн, галлюцинация болду. Ушундай оор акыбалдар, оор күндөр болду. Ал кыйналгандардын Сүйүндүк өзү жарымын билип, жарымын билген жок, сезген жок. Аны мен сездим, мен көрдүм, анан келинчеги. Мен Кудай дедим, ошол өзү да сыйынганга акыбалы оор болчу. Келинчеги зикир салып күнү түнү Кудайдан тиледи. Балдарым бар, мага керек, балдарыма ата керек деп. Ошондон кийин бир курс, 2 курс лечение алды, эсимде жок. Анан биз жайкы эс алууга май айында отпускага чыгып кеттик. Дарыларын берип, анан 2 айдан кийин келесиң деп кетирдик. 2 айдан кийин анан август айында бизде жумуш башталганда келди. Ошо кезде келгенде биринчи иниси кошо келиптир, иниси алып келиптир. Анан приемныйдан ушул мага кабыл алууга иниси кирем деп суранып атат деди. Жайчыбек деген жигит иниси, бир тууган иниси. Анан ошол жигит келип мага айтып атат, "Кубан байке, мен сизден биринчиден кечирим сурайын деп келдим. Анан экинчиден рахмат айтайын деп, ыраазычылык билдирип кетейин деп келдим" деп. Анан мен айтып атам, "Мен сени тааныбайм, эмнеге кечирим сурайсың? Эмнеге ыраазычылык билдиресиң? Кечирим сурайын деген мен Сүйүндүк деген жигиттин бир тууган иниси болом. Ошол байкемдин сизге келип дарыланышына мен каршы болгом байке, мен коркконмун. Байкем оорусун мен көрдүм. Жолдон дайым сизге дарылоо келатканда жолдон больницага барам деп чакырган күндөр болду, алып кетейин деген күндөрүм болду. Байкем такыр болбой койду. Андан кийин сиздин дарыларыңызды ичип, Кудайга шүгүр айыкты. Анан мен азыркы келгеним ошол кезде каршы болгонум үчүн сизден кечирим сурайын дедим, байке кечирип коюңуз деп. Экинчиси рахмат айтайын деп келдим. Байкем азыр кирет, Кудайга шүгүр толук айыкты, бир да оорусу калган жок. Баягы сарыларын, денедегилердин бардыгы кетти деп рахматын айтып, менин кабинетимден чыгып кетти. Анан кийин Сүйүндүк кирди. "Ассалому алейкум Кубан байке. Мен бүгүн сизди сүйүндүрөйүн деп келдим" деп. Мен ал сүйүнүштү 3 ай күттүм. Күнү түнү уйкум бузулду, кандай болот деп. Анан "Мына байке, көрдүңүзбү, мен айыктым" деп. "Сиз мени албайм дедиңиз эле" деп. Мен сени албайм дегенде иним ушул күнгө жеткизиш кыйын болду. Аллах таалама чексиз шүгүрдөр болсун. Аллах таалам ушул бүгүнкү күнгө буйруп насип кылган экен. Иним эми айыктым деп.
Анан ошол кезде айттым, сен деген кара сарык деген оору менен ооругансың. Мындан 10 адамдан 1 адам, 2 адам эле тирүү калат, калганы каза болуп калат. Сага Аллахым өмүр берген экен, шифа таап айыктың деп. Ошол инимдин айыкканына быйыл 12 жыл болуптур. 5-6 жылдан бир келип көрүнүп кеткен, башында 1-2 жыл келип жүрдү. Мына 2024-жылы мен үйүмө келип, жолугуп, өзүнүн ыраазычылыгын билдирип айтып кетти. Себеби байке мен умрага барып келдим, Аллахтын үйүнө деп. Умрага барып келдим зияратка. Ошол жерден Меккеден туруп Аллах Таалама ыраазычылык билдирдим. Я Раббим, ушул Кубанычбек Табовдун жардамы менен оорума шифа таап сиздин үйүңүзгө келдим деп Аллах Таалама ыраазычылык билдирип, сиз үчүн өмүр тилеп дуа кылдым. Аллахым ушул Табов байкебизге өмүр бериңиз деп рахматын айтып, şu Меккеден алып келген белектерин берип кетти март айында. Кудайга шүгүр, сизден дарыланганда айын дагы 2 балалуу болдум. Кыздарымды турмушка бердим, таята болдум. Куда сөөк күттүм, өмүрүм жакшы, тагдырым жакшы деп рахматын айтып кетти. Анан эми мен Аллах Таалама Кудайга тобо дейм ыраазымын. Мен ошондой ооруларды айыктырганга себепкер эле боло алдым Аллахтын өкүмү менен. Ушул Куран менен айыкты. Мунун дарысы Куран болду. Мен бул жерде айтайын деген, бул айтылып аткан, тартылып аткан видео тасмалар, берилип аткан маалыматтар бул Аллах Тааламдын даражасын, улуктугун, ыйыктыгын даңазалоо, Кудайдын бар экени чындык. Аллах Тааламдын пенделерине берип аткан мээримин айткым келди. Жана Кудай Тааламдын ушул пенделер үчүн жаратып койгон Курандын күчүн, Курандын дарылык касиеттерин iş yüzünde, söz türünde emес, iş yüzünde, tajriba türünde көргөзүп айтып берейин dedim. Бардык мактоолор жалгыз Жаратчы Аллах Таалама болсун.